Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн силер менен атоочу сөздөргө улануучу ча мүчөсүн үйрөнөбүз. Бул мүчөнүн 4 түрү бар. Алар ча, че, чо, чө. Эми ушул 4 түрү кайсы учурда кандай колдонуларына токтоло кетейин. Эгерде сөздүн ичиндеги акыркы үндүү жоон болсо, ага ча мүчөсү уланат. Орусча, кытайча, испанча, французча. Мисалы, иним кытайча үйрөнүү үчүн Пекинге кетти. Эгерде сөздүн ичиндеги акыркы үндүү тыбыш ички үндүү болсо, ага че мүчөсү уланат. Грекче, корейче, англисче, грузинче. Мисалы, Луиза, канча тил билесиң? Мен немисче, англисче мыкты билем. Эгерде сөздүн ичиндеги акыркы үндүү эринчил жоон үндүү болсо, анда ага чо мүчөсү уланат. Мисалы, ногойчо, жапончо, монголчо. Мисалы, бул чыгарманы жакшы түшүнүү үчүн жапончо билүү зарыл. Эгерде сөздүн ичинде акыркы үндүү эринчил ички үндүү болсо, анда ага чө мүчөсү уланат. Мисалы, түркчө, түркмөнчө, көктүркчө. Мисалы, биздин университетте негизги сабактар түркчө жана кыргызча окутулат. Алина, кыргыз тилинде сүйлөй аласыңбы? Ооба атай, мен кыргызча үйрөндүм. Түшүнөм жана эркин сүйлөйм. Али, бош мезгилиңде эмне менен алексиң? Тил үйрөнүү курстарына барам. 1 жылдан кийин Кытайга иш сапарына барам. Ошол себептен кытайча үйрөнүп жатам. Балдар, кунт коюп укканыңар үчүн рахмат. Ушуну менен сабагыбыз соңуна чыкты. Эмки сабакта көрүшкөнчө.